Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу жыйындын катышуучулары. Козубаев Куттугалы АТР программасынын алкагында Кара Суу шаарыбыз чоңоюп, калкынын саны Тураталы базарында иштеген калктын санын кошкондо 65 миңден ашып кеткен. Ошол 65 миң элге болгону Кара Суу ооруканасында бир гана тез жардам машинасы бар. Аны чыкырсак 2 саат, 3 саат дегенде аран келип калат. Оорулардын саны көп. АТР программасынын негизинде анклав болуп бар жерден бөлүнүп калган участкаларыбыз бар. Ошондуктан Кара Суу шаарына тез жардам машинасынан жардам берип койсоңуз жакшы болот эле. Болду, мен өзүм алып бирди алып туруп силерге жөнөтүп. Чоң рахмат. Белек болсун силерге. Экинчи дагы бир маселе, урматтуу президент, Кара Суу шаарыбызда 134 деген 9 жылдык мектеп бар. Бул мектептин түзүлгөнүнө 90 жыл зданиянын эскилиги жетип, илгери 36-жылы кампа болуп түзүлгөн. Азыр 27 сотка жерде 850 бала билим алат. Так, айылыңыздарда канча кожолук бар? Кара Суу шаарында эски шаар боюнча Жок, шаар эмес, ошол 9 жылдык мектепте канча бала окуйт? Канча кожолук барсыңар айылда? 800. Жок, бул Кара Суу шаар боюнча барат. Орус мектеп болгондуктан Кара Суу шаар боюнча келет. 9 жыл. Анан 27 соткада 850 бала деген кандай? Анан баягы Кудай сактасын, жер титресе бул 4 балга да туруштук бербейт. Жаныбызда Рахимов атындагы 920 орундуу типовой мектеп бар. Эгер ушул мектепке которуп койсок, бул мектепти кайрадан эски ордуна садикка келтирип койсок, абдан жакшы иш болмок. Сизге чоң рахмат. Макул. Көңүлгө алабыз муну, мен жазып алдым. Рахмат. Биринчи микрофон. Садыр Нуркожоевич, куш келипсиз Ош областына. Мен Ош шаарынын Ошскай 12 домунун жашоочусумун. Ошскай 12 менен Райымбекова 1 домунун ортосуна бир жеке ишкер. Атыңызды айтыңыз. Атыңарды эле айтсаңар болду, атыңарды. Атым Айнагүл. Жолдошбаев Алишер Балбаевич деген жеке ишкер 2 домдун ортосуна 43 метр жерге, 2 жерге дом салам деп 1,5 жылдан бери биздин тынчтыксыздандырып келет. Biz Oş'tan bak, arxitektura, büyük yerlerde koluna alıp algan. Misal için biz meriyaya barsak, meriyaya jetbeyle bizge çalıp korkutat. Sizler kamatviyem, mantviyem dep. Burada erkeklerle arılaşıp çurkaytılık. Az erkeklerimiz iş çaka baralbay kaldı. Damkomumuzda erkek adam memleketi işinde işteydi. Oşonu da korkutup ben seni işten aydatviyem dep de korkutup atar. Şu Oş oblasından getkicekti şu problemanı bizge çeçip koyup ketiniz için suranıç. Anan bul kişi toylaşında kişideki yerlerge üy salat Oş'ta. Kuruluş ministri айтсаң. Bütkön жоқ үйі даканса. Kuruluş ministri. Бұл құрылыш бойынша біз запрет қойғанбыз. Мұрын башында ошондой генпланга ишке киргизебиз деген аракеттерин көргөн. 10 күн мурун бизге келип арыз түшкөн. Ошо арыздын негизинде муну запрет койдук. Курулбайт. Болду. Разысызбы? Разымын. Болду. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Хош келипсиз, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Кара Суу элине. Сиз менен кошо кут келсин ушул элге. Рахмат, айтканыңызга. Келгениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен Кулукеева Раиса Тынаровна. Өзүм Токтогулдук кызмын, Кара Суунун кампиримин. Менин биринчи суроом ушуяка келип 30 жыл жашап, менин эми жок, үлүшүм жок. Үлүштү тияктан бияка которбой атышат. Бул бир экинчиде мен Акташ айылынын Ала Тоо аймагынын айыл өкмөтүнүн тургунумун. Акташ айылына бизде жер бар. Чекесини эме кылып койгонбуз. Тосуп койгонбуз. Сиздин өзүңүздүн көзөмөлүңүздүн астында бизге спорт комплексин салып бериңизди суранабыз. Бул көп улуттуу эл жашайбыз. Өзбек бар, кыргыз бар, түрк бар. Барактын жанында кошуна айылбыз. Айыл өкмөтүбүз жакшы иштеп атат, бирок айыл өкмөтүбүздүн бюджетинде азыр эми жок. Бизге бере турган бюджеттен акча каралган менен биз сизден үмүт кылабыз. Сиз Кудай кааласа бизге бир спортивный комплекс салып берип коюң. Көптөн өтүнөбүз. Макул. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Assalamu alaikum, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Адашев Алмаз, Отсадыр айылынын тургуну болом. Биз 2002 жылдан бери жашап турган үйлөрүбүз бар. 2002 жылы чек алып үй салганбыз. Ошол жерде прокуратура тарабынан биздин токтомдорду жокко чыгаруу тууралуу биринчи дистанциясынан жокко чыгарып койду. Ал жерде 2002 жылы колунда жок жакыры бүлөлөргө берилсин деп чек берилген. Мына губернаторго да кайрылып барганбыз бул тууралуу.
бардык кызыл китеп документтерибиз, бардык тиштүү документтерибиз бар. Ушуга жардам берип койсоңуз деп суранат элек. Анан экинчи маселе боюнча, экинчи маселем баягы курултайда да көтөрүлгөн 30 номер 12 орто мектеби боюнча. Ал жерде 78-жылы курулган садиктин ордунда биринчи этажы садик, экинчи этажы мектеп болуп окуучулар окуйт, азыр 3 смена мененчи. Коридорлорду дагы атайын усулдук кабинет кылып окутабыз. Ошо мектеп салганга даяр жерибиз бар, 2 гектар 80 сотик. Ошол жерде ортосунан өткөн 35 чоң чыңаруудагы линия бар, ошону жылдыртып мектеп салып берсеңиз деп суранат элек. Ошо биринчи маселе боюнча жакшыраак карап берсеңиз, сизден суранчы 6 үй бүлө биздин кызыл Биринчи китеп маселе бардык боюнча ким? документтерибиз бар. Нурдан сенби биринчи маселе боюнча? Сураңчы. Садыр Нургожоевич, бул боюнча биз айтып кетпедим, соцтар боюнча суу арыстарды киргизип атабыз. Бул боюнча маалыматым жок экен. Сиз мага келсеңиз азыр жолу биздин чечип берейин, жыйынтыгы боюнча билдирип. Бардык документтерибиз бар, кызыл китеп бар, 20 жылдан бери жашайт. Азыр чогулуштан кийин прокурорго келиңиз, баарын түшүндүрүп айтып бериңиз, анан прокурор сиз иш алып барыңыз. Кара Суу район прокуратурасына келсеңиз бияка. Мектеп маселесин Мектептер боюнча мындайда, мектептер боюнча ушундай эски мектептер, баягы 60-70 жылы салынган мектептер боюнча бир где-то 50-дөйдөн ашык мектеп калды. Биз келгенде бир 500дөй мектеп бар болчу. Улам четинен жыл сайын жаңылап келатабыз. 28-жылдын сентябрында эң акыркы ушундай мектептерди алмаштырасыңар, окуучу балдарга мектебиндин эшигин ачасыңар деп мен өкмөткө тапшырма бердим. Өзүмдүн көзөмөлүмдө турат. 28-жылы бүтүндөй мектептер, ушундай мектептер, эски усту мектептер бүт жаңыланып бүтөт. Ошол жерде документтерди бүтүрүп турганга хотя бы жардам берип турсузда? Эми бүтөт деп атпайм мен. Силерсиз эле бүтүрөбүз аны. Силер айтпасаңар дагы биз мектептер көкүрөгүбүздө. Мектеп, жол, бала бакча, андан кийин ушуларды бүткөндөн кийин анан спорт комплекстерге өтөбүз. Ато мектеп, бала бакча бүтпөй атып эле спорт комплекске дегенибизде дагы болбой атат. Акчабыз тартыш жетишпей атат. Эгер акчабыз жете турган болсо, баарын бир жылда бүтүрүп салгыбыз бар. Бирок андай мүмкүнчүлүгүбүз жок азыр. 4-cü mikrofon. Assalamu alaikum. Adır Japarov. Men Kara Suu rayonunda tug'ilganman. Mamat Aliyeva Vasilaxonman. Sarxansoyda bo'yinda turam. Buyog'i soy, buyog'i meni uyim. 3 sotik uydan o'tiraman. 6 ta bola katta qildim. Hozirgi mahalga kelganda qo'limdagi bolam 6 ta bolasi bor. 3 sotik uydan yana 6-8 metr yerni yo'laqqa olaman deyapti. Mashina yurgan yo'lga. Uni olsa menda nima qiladi bolam? Jicha uy turibdi. Hozir endi uni ham uyimizni ham olib bizni uydan yo'q qildi. 3 sotik uyda ham uyim yo'q. Үйүңүз 3 сотук жерде турабы болду? 3 sotik yerде. İstemezler adam yönetin bolam körüyle. Калган территорияңыз эмне болду? Алып койдубу же? 6 sotik, 8 sotigini chegara yo'lga olaman deyapti, mashina yurishga. Nega? Kim hakim жооп берет, Chegaralar kim жооп? ko'rsin ana. Borib ko'rishsin. Берчи, микрофонго айтчы. Шархансай суу зонасына дал келип калгандыктан ушу расстояние чегарага кирип кетиптир да ошон үчүн. Чегара меме боюнча канча, нормалар боюнча канча метр? 50 метр. 50 метр болуш керек. А бу кишиники канча метр кирип кеткен? Meniki 3 sotik uy, 8 metr dedi. Hozir 20 metrga yana chizib qo'yib ketishdi. 50ге толук жетпей калган. Ko'chada qoldim men. Бирок бери алыс эле, мындай чапташкан эмеспи? 2 метр, 3 метр болду. Жок, чапташкан эмес. Ну, чапташкан эмес болсо мындай карап көргүлө да, калыстык балким исключение кылып бересиңерби эми? Жарайт. Азыр эле чыккандан кийин биз кабыл алабыз. Акимге жолугасыз. Bo'pti. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич? Урматтуу Садыр Нургожоевич, менин бул даттануумдун себеби атыңарды айтканды унутпагыла. Биринчи кезекте атыңарды. Мен Сабай айыл өкмөтүнүн тургуну Исаева Рабыхан, Октябрь айылынан болом. Менин даттануумдун себеби машинниктерге кабылып калдым. Алданып отурам. Бул 3 айда чыгарып берем, баламыкын, өзүмкүн банкка коюп, меникин жеке ишкерлерге коюп, күрөөгө коюп салганыга 2 жыл болуп атат. 2 жылдан бери мына мени уже үйдөн чыккыла деп биз азыр көчөдө калган турабыз. Бул укук коргоо органдарын деле, прокурорлорду деле бардыгын сатып алган. Бул апасы Жунус Маматова Нурила Аширбековна, Капарбеков Зирек Асилбекович. Бул машинник бизди ушундай бир эле биз эмес 15 үй бүлөгө жакын үй бүлөнү ушинтип жабыркатып отурат. Биз ушул
көйгөйдү чындык жолу менен, акыйкаттык менен чечип берүүңүздү суранам, Садыр Нуркожоевич. Чындыкка чечип бериңиз. Суранам. Чогулуштан кийин прокурор кабыл ал, УК эмне мошенничество экен, 15 үй бүлө деп атат, 15 үй бүлөнү тең чакырып кабыл алгыла дагы карап чечип бергиле. Райондук прокурор, райондонбу, Кара Суу районубу? Кара Суу району. Жарайт. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин келишиңизде аябай кубанычтамын, өңүмбү түшүмүдү атам. Мен Жош айыл өкмөтүнө караштуу Акжар айылынын тургуну болом. Аты жөнүм Исмаилова Миргүл. Биздин көйгөйүбүз, бизде канча жылдан бери биздин айылдык статусубуз жок. Азыр дагы жаңы жергиликтүү немелер баягы көчүп келишип, халктын саны 930га барды. Бизде 10 жылдан бери бала бакча жок. Бала бакчабыздын документин мына быйылкы өкмөтүбүз жаңы келсе дагы аябай талыкпай эмгектенип атат. 6 айдын жүзү болду. Бала бакчанын документи даттаяр. Ана бизге айылдык статус алып берсеңиздер аябай жакшы болмок. Экинчи маселем, мына бизде эң көп заводдор бар. 14-13 сыяктуу заводдор бар. Ошо заводдордун ошол мөөнөт коюп берсеңиз, аябай чаңытып балдарыбыз эшикке чыгып ойной албай калды. Балдар кичине асфальттап, ошол жердин сырьёсун алып аткандан кийин ички көчөлөрдү асфальттап койсо жакшы болмок. Чоң рахмат. Жакшы. Айылдык статус бериш үчүн силерде канча кожолук бар? Бизде 930 кожолук болду, мурда 300 эле бар болчу да. Мурда дача сыяктуу эле жагандай. Жөн айыл, кадимкидей кайракы айыл. Бизден эң көп налог төккөн ошол биздин заводдогулар, ошолор деле жардам берди. Азыр токтоп туруңуз. Айылдык статусуңарда эмнеге 900 кожолукка эмгиче айылдык статусу жок? Ошондон биздин акимдерибиз жооп берип койсо жакшы болмок. Берчи, жооп берчи. Неге 900 түтүм алып туруп айылдык статус? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, бул жерде жаңы конуш болуп түзүлгөндөн кийин анан статус алынбай жүргөн экен. Азыр тиешелүү документтин баары чогултулду. Жана АТРдин негизинде границаларда бир аз көйгөй жаралган экен. Азыр тактап бүттүк. Буюрса межведомственный комиссияга жөнөтүп атабыз. Булар жаңы айыл болгон үчүн жана АТРдин территориясын тактаган экенсиңер да. Болот анда. Бүтүрүп бергиле, айылдык статус бергиле. 900 түтүн деген бул өтө чоң айыл. Чоң рахмат, бала бакча. Ортодон жогору айыл. Заводдор боюнча биз караштыра аланы деге. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, мен Абдрахманов Сактан Ураимович, Кара Суу районуна караштуу Мада айыл өкмөтүнүн Лаглан айылынан келдим. Биздин Лаглан айылы жаратылышы ушунчалык кооз, абасы таза, Ош облусунан 60 км гана алыстыкта турат. Сиз өзүңүз айткансыз, кайсыл аймакта туристтик аймакка ыңгайлуу болсо, туристтик потенциалы жогору болсо, ошол аймактын жолдору оңолсун деп. Ошонун негизинде, сиздин тапшырмаңыздын негизинде былтыры Лагландын 5 км жолу асфальт болгон. Тилекке каршы ошол 5 км жолу сапатка ылайык эмес, кемчиликтери бардай курулган. Азыр айрым жерлери чөгүп баштады, 1 жыл болбой жатыпчы. Анан ошол сел өткөрмө сайлар ошол боюнча калып кеткен. Же бетон куюлган эмес, же турба коюлган эмес. Азыр бир эле сел боло турган болсо, баягы тегиздеген шагылын, бош шагылын жеп кетет дагы миңдеген расходдор болушу мүмкүн. Анан эми сизден сураныч. Айылыбызга жыл аягына чейин коңшу мамлекеттерден миңдеген туристтер келип атат. Ататалган Олокон деген тообуз бар. Айылыбыздын маңдайында көрүп турган интернет тармагында жүргөн Лаглан каньон деген зообузду жеринен көрүүгө миңдеген туристтер барып атат. Ошол туристтер дагы ошол 10 км жолубуздун азабын элибиз менен кошо тартып атат. Мына ошол жолубузду элдин суранычы бир оңдотуп берсеңиз, эч болбосо грейдер салып болсо дагы, же болбосо холодный асфальт кылып берсеңиз дагы бир 3-4 айылдын бул өтө сураныч эле. Экинчи маселе, мен биринчи элдик курултайда дагы айтканмын, Садыр Нуркожоевич, эсиңизде болсо керек, жайыт маселеси. Жайлоолорубуз, кооз жайлоолорубуз бозоргон боз топурак айланып баратат дегенмин. Тилекке каршы сиз жайыттарга чөп нургун чачасыңар деп бергенсиз, бирок аны менен эч нерсе чечилген жок. Район губернатору, же аким, же айыл өкмөт, эч кандай жетекчилер ушул жаз келип баштаганда элди чогултуп алып, малчыларды топтоп алып, бир жыйын өткөзгөн жок. Жайыт нормалары силер таксактагыла, моунча жайытка монча гана мал чыгыш керек деген эч кандай норма жок. Мына ошонун айынан Союз тарагандан бери биздин жайлоолорубуз жок болуп кетүү коркунучуна келип такалды. Бир жагы деградация болуп жок болуп кетип атса, экинчи жагынан жанагы көз тикен деп коет. Баягы чөп калбагандан кийин
мал чыккан чөптү жулуп жей бергенден кийин тикенек гана чыгып калат экен жайлоолоргочу. Азыр аралай албай турган жанагындай тикен аябай күчтүү көз тикен деген тикенек жайлоолорубуздун бүт баарын каптап кетти. Bunun getirүүнүн bir gana жолу бар. Ошол жайыт нормаларын так сакташ керек. Акташ жайлоосу монча гектар, сен мынау гектарга мынонча гана мал чыгарышың керек. Калганын сен мынау жайлоого апарасың деген көзөмөл жок. Жайыт комитеттери буга чейин, айыл өкмөттөр жайытка канча малды көп чыгарса, алардын чөнтөгүнө ошончо көп акча түшүп келди. Эгерде бул тартип орнобой турган болсо, жакынкы жылдары биз жайыттарыбыздан толук ажырайбыз. Мына ошонун кесепетинен жер көчкү, сел, бүт бардык айылдарыбыз селкана болуп баратат да Садыр Нургожоевич. Ушуну чечип бериңиз. Түшүнүктүү. Бир суроо саган. Жанагы 5 километр жол туристик базага барган жол 10 километр 5өө бүттү деп атасыңбы? 5өө калды деп, 15 километр эле өзү. Айыл башына чейин 5 бүткөн былтыры. Жанагы оюлуп атат деп атпайбы? Чөгө баштады жол деп. Комиссия түзүп барып туруп карагыла, ким салган, кайсы подрядчик салган, кимдин убагында салган могу 5 километр жолду. Түшүнүктүү, министр. Мен өзүм дагы барып ал жер менен таанышам. Таанышып карап туруп эме кыласың. Анан калган 10 километрин улап салып бергидей бололу. Быйыл болбосо эмдиги жылы. Туристтик жайларга асфальт жеткиришибиз керек. Бардык туристтик жайларга. Биз муну улантып келатабыз. Анан могу жайыт маселеси боюнча урук чачуу деген токтоп калган жок, уланып атат. Bir жылда эле бардыктын эле 100 миллиондогон гектар жерге чачып ийбейсиң да. 10 миң, 30 миңге чейин чачып келатабыз эме боюнча. Буну биз 21-22 жылы баштаганбыз. Ал убакта баягы Аскар деген жигит эле, мырза эле министр. Кийин Бакыт Төрөбаев улантты. Эми мына жаңы министр улантып кете берет буну. Мурда тракторлор менен чачканбыз. Азыр дрондорду алып келдик, Азыр дрондор менен деге эмелерге, жайыттарга урук чачабыз. 70-жылдары чачылган экен, акыркы жолу урук чачуу бай жайыттарга. Андан бери бир тал урук чачылбаптыр. Биз 22-жылы баштадык кайрадан. Муну bir 15 жыл улантабыз. Bir жылда, 2 жылда бүтүрө албайбыз муну бар. Кайра калууна келет буюрса. Кичине чыдап туруш керек, убакыт керек. Биздин Карас районуна кош келипсиз. Мына сиз келип канча көйгөйлүү маселелер чечилип, районубузга кут кирет деген ниет менен мен дагы биздин Карас Суу районунун Сарай айыл өкмөтүндө турат элек. Азыр Сарай айыл өкмөтү шаарга кошулган. Карас Суу шаарынын Эркин айылынан келип отурам. Биздин Эркин айылында Бекташева Данака молошуна Карас Суу районунун ардактуу ардагери, коомдук ишмермин. Ушул биздин Эркин айылында мурда 100 түтүн жашаган. Азыркы күндө 1000 түтүндөн ашык үй бүлө бар. Суубуз, таза суубуз аябай таңкыз. Кээде бир айлап суу ичпей калабыз. Шаардан ташыйбыз филактап. Анан ошого биздин жаштар проект жазышкан. 75 миллион сомдук. Ал проект шаар мэриясы аркылуу митингге берилген. Ушуну сиздин келишиңизден пайдаланып, элдин атынан сизден суранат элек. Ошо 75 миллион сомду бизге бөлдүрүп берсеңиз, биздин элибиз 10 миңге жакын калк бар. Суу, таза суу менен камсыз болот эле. Экинчи маселем, ошол эле Эркин айылына газ трубопроводдор апарылган. Үйгө чейин. Ар бирибиздин үйүбүзгө чейин жеткен 20-жылы. Мына арадан 6 жыл өтүп атат. Газ барган жок. Жана трубалар жаман мына эмеге учурап атат да, машиналар уруп кетет, башка болот. Канча миллиондогон акча менен газ трубопроводдор алып барылган. Ошол ишке ашпай турат. Шуну бир контролдоп биздин айылга газ киргизип берүүгө жардам берсеңиз. Анан акыркы маселем, сиз президент болгондон бери биздин Кыргызстандын жигиттери бүт дүйнө жүзүндө Кыргызстан желбиретип спорт боюнча дүйнө жүзүнө таанылып атат. Кыздарыбыз, жигиттерибиз. Ошон үчүн биздин Карас Суу шаарында номер 61 Кычан Жакупов атында мектеп-интернат бар. Илгери ал жерде малчылардын жарым жетим, тоголук жетимдер окучу эле. Азыркы күндө да кайра мурда гимназия болду эле. Азыр былтыркы жылдан баштап Карас Суу мектеп-интернаты болуп, ошол жерде тоголук жетимдер, жарым жетимдер окуйт. Мен да ошол мектептен бүткөнмүн, жарым жетим болгондугума. Анан Кудайга шүгүр жакшы ийгиликтерге жетиштим. Өзүм ниет кылып койдум эле. Алтын пенсияга чыксам ушул жерге спорт комплекс курам деп. Бүт бүтүрүүчүлөрдү уюштуруп, биз 23-жылы марафон өткүзүп, 850 миң акча топтолуп, 900 миңге проектин жаздырганбыз. Андан кийин неме аркылуу, бюджет аркылуу 39 миллион 700 миң сметасы проектке киргиздик, демеге бюджетке киргизип, былтыркы жылы 13 миллион акча бөлүндү. Быйылкы жылкыга 7 миллион бөлүндү. Сапат Нур деген тендер
түшүктөр утуп компания. Бизге 7 миллион түшүп берди да, 39 миллион 700'dü, 32 миллион 700 менен бүтүп атат. Азыр 80% стройка аз бүтүп калды. Мына кече уже полду кага башташты. 36-га 20 узуну, чоң райондук деңгээлде. Ушунун азыр 12 миллиону калды, ушуну бөлдүктү беришти сизден суранат элек. Эгер 12 миллиону бөлүнсө, 25-майга спорт комплекси бүтүп калат. Ички отделкалары калды. Лесенцасы менен. Сизден сураныш, биздин интернаттан да Кыргызстандын желегин желбиреткен спортсмендер чыгышын каалайт элек. Сизден сураныш. Түшүнүктүү, рахмат. Таза суу боюнча чыгып сүйлөйм дегендер микрофондон чыгып убактыңарды албай эле койсоңор болот эле да, элдин дагы биздин да аябай көп турасыңар. Эгерде ушунун баарына сөз берсек, азыр биз кечки саат 10-го чейин, түнкү саат 10-го чейин дагы бүтпөйбүз бул чогулушубузду. Таза суу боюнча биз жылына 20-дан 30-га чейин айылдарга таза суу чыгарып берип келатабыз. Ушинтип отуруп 30-жылга чейин бүтөбүз таза сууну. Кимдин кайсыл айылында таза суу чыкпай аткан болсо, акыры чыгарып беребиз. Так, газ турбалары боюнча биз муну изилдейли. Мектептер боюнча да чыгып айтпай эле койсоңуздар, айылдарда таза суу, анан айылдарга мектептер боюнча мен айттым, кайра кайталап бири-бирибиздин убактыбызды албайлы. Спорт комплекс боюнча ошо мектеп, садиктер бүткөндөн кийин анан спорт комплекс салып беребиз. Ассаламу алейкум, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Менин атым Маматса кызы Майрамбу, Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнүн Керметов айылынын тургуну боломун. 2021 жылдын май айында Сарай айыл өкмөтүнүн Киров көчөсүнө караштуу базардын территориясына жайгашкан жерден 96 квадрат метр жерди 2 этаждуу зданиясы менен 6 миллион 800 миң акчага сатып алуу келишиминин негизинде сатып алган кызыл китебин менен ал акчаны мен 30%-ын өзүбүз наличка төлөп, калган ипотекалык салым финанстан ипотекалык негизде кредит алып, анан ошол зданияны сатып алганмын. Аны ал 1 жыл иштетип ишке жүргүзгөндөн кийин эле базарларды өкмөткө өткөрүү максатында соттук иштер жүрө баштады. Мен ушул негизинде биз базарком экөөбүз келишкен, биз киргенбиз, сүйлөшкөнбүз. Анан ошол жерде мен айткам 86 миң долларга ушул жерди сатып алдым эле. Мен көйгөйүм кандай болот? Именно биздики биринчи жолу башталганда, мамлекеттик деңгээлде кызыл китептерди жокко чыгаруу боюнча биздин иштер биринчи жолу башталган. Дегенде базаркомубуз негизинен ишенген жок, мен ал акчага сатып алганыма. Бул жерлер мурун аз эле акчага алган экенсиздер. Сиз мынчага алышыңыз мүмкүн эмес. Торговый центр салсак ишинен беребиз, бирок сиз эртерээк бошотуп бериңиз деди. Бирок мен ал жерди алганыма 1 эле жыл болгон эле, 1 эле жыл. Бирок дагы алдыда 9 жыл кредит төлөшүм керек эле. Ошон үчүн мен ал жерди өз калоом менен бере алган жокмун. Соттук иштерге катташып барып жүрдүм. Арасында сиздерге кайрылып жүрдүм. Мен ушул кайрылууларымды базарком туура эмес түшүнүп алды. Себеби өзүнө каршы мен эч кандай базаркомдун местасын сураган жокмун ал жерде. Болгону мен өзүмдүн акчага сатып алган жеримди мындай компенсациясын төлөп, же болбосо бир мени канаттандырарлык жерге жайгаштырушундай өтүнгөнмүн да. Мен жана бул боюнча айтпадымбы? Сөзсүз түрдө. Так, кана Нурбек эме. Мен кредитимди азыр төлөп жатам да. 2031 жылга чейин төлөйм, бирок мен азыр ол жерим бузулуп жок болуп кеткен. Мен азыр местам жок, иш жерге содага чыкпайм. Мен айына 86 миң сом кредит төлөш мен үчүн чындыгында иш ордум жок, бизнесим жок, төлөш аябай кыйын болуп атат да. Үй бүлөбүздө мындай чыр-чатыктар ушунун айынан көп болуп атат. Азыр кредитим төлөгөнгө мага место берсин. Мага место берсин, өзүңүз тапшырма бериңиз азыр көзүнчө. Кана маалымат берчи толук. Анан торговый центрдин ичинен дагы место берсин. Бул боюнча бул эжекебиз өзү действительно соттон өтүп кетип, ал жер бузулуп кеткен. Андан кийин место бергенбиз. Место бергенден кийин ал жер улам этап менен курулуп атат да, бетон коюлуп. Кийин ошондо эле айтканмын, эжеке бул жолдон биз баарыбыз жолго жүгүрө беребиз да. Анан жолдон башка жак мына кенен месталар турат, алыңыз. Мына Оштон деле 100 канча киши келип бизде место алды. Месталар бар. Бул эжекебиз жолго турам дей берет. Жол азыр берем. Азыр дагы берем. 3 жолу бергенмин, дагы берем. Бир орган кошуп бериңиз, сураныш сизден, Садыр Нуркожоевич. Ушундайлардан 3-4 бар, эжекелерден. Биз место берсек, биздикин жактырбайт да, чекеге дей берет. Бир органдар текшерсин бизди кошо берип атканыбызды. Эми жаңы базар түшкүчө чейин ызылдашпай иш кылып тил табышып иштешип турган. Жаңы базардан меморандум түзүп 20 канча кишиге бергенбиз. Кудай буйрса ошо жаңы базарыбыз 1,5 жылдын ичинде азыр биринчи тапшырма менен курулуп атат. Ошол жерде меморандум колдорунда турат. Аны бергенбиз. То есть мурдакы баягы алган жерин компенсация кылып, ордуна жер беребиз деп түзгөнсүңөр. Ордуна ошо
жаңы сода борбору. Жаңы сода борборунан беребиз деп мага ишенбегенден ФУИге алып барып фонд көчмүстүн ичинен о жерден түздүрүп меморандумду колдорунда турат алар. Аны биз алдаган жокпуз. Болду, ага чейинки иштеген жерлерди да берсек жактырбай атышат. Берели дагы беребиз. Бүгүн беребиз, кечиресиз. Бергиле давайте, бергиле. Ыраазы кылгыла бу айымды. Ассаламу алейкум, Садыр Нургожоевич. Мен Тургунова Патила, Ала Тоо аймагынан келдим. Мурун биз Акташ айыл өкмөтү элек. Акташ айыл өкмөтү болуп турганыбызда биздин көйгөйүбүз элдин көйгөйү жер участкасы боюнча кетип атат. Бардыгы суранышты, ошону чечип келгиле деп. 5 жылдан бери бизге 75 гектар жерди бөлүп беришкен, бирок 5 жылдан бери алдап ана беребиз, мына беребиз деп эч беришпей атат. Ар бир үйдө 4тен 5тен келиндери бар, үй бүлө бар. Бардыгы ошол чек тууралуу үйлөрү жок үчүн көп ажырашып кетип атат. Анан биздин айылда коррупция ол мурунку иштеген жер адистери көбүн баягы өкмөт берген жерди дагы сатышып, ошого токтом чыгарып беришпей атат. Ошого токтом чыгарып бергенге жардам берсеңиз, ушу балдар мына элдердин чегин бергенге жардам берсеңиз, мына айыл өкмөтүбүз 1-апрелге чейин чечилет беребиз дедилер, мына дагы мына 20-сы болуп кетти, жок. Элдер бардыгы ошо тууралуу сурашып атат. Бу Кара Сууга айылыңар канча километр алыстыкта турат, аралыкта турат? Канча километр экенин билбейм мен немесин. Канча мүнөттө келесиңер машина менен мисалы? 10 мүнөттө. 6 километр экен. 10 мүнөттө келебиз. Анда айылдагы жерлер, по-моему, айыл өкмөт жер жок болгондугуна байланыштуу бере албай атат болуш керек. Жок, сиз 75 гектар жер Сары Колоттон бергенсиңер да. Бул мына баракта бергенде бергенсиңер 75 гектар жер бар. Жанагы жер эмеспи? Жана кеп кылган. Садыр Нургожоевич, бул жерде 76 гектар трансформациядан өткөн. Анан элге берип берүүнүн тартиби менен анткени башаламандык болбосун деп геймплан чийдирип атканбыз. Ошол геймплан чие турган болсо, тизменин негизинде ирети менен берилет. Жакын арада. Уже геймплан бүтүп калды. Демек бөлүнүп берилет экен силерге. Мына 5 жылга созбойт, быйыл бүтүрүп бергиле. Түшүндүңөр? 1 айда бүтүрөбүз деп атат дегене, 1 айда бүтүрүп берет аким. Саламатсызбы, Садыр Нургожоевич. Мен Кушпакова Лайли Шамсидиновна Кара Суу шаарынын тургуну болом. Кече Араванда Урайыма Жээмбү Жакыповна деген сизге кайрылуу жасады. Мен 1917-жылы 17 октябрда үйдү сатып алганмын. Жийделикте Ошто мурда Кара Сууга карайт. Бул өзбек махалла, мен ал жерде жашабайм деп саткан. Мен ошол 3,5 миллионго баалашып үйдү сатып алганмын. Анан купли-продажа боюнча жогорку сотко чейин барды. Гражданский сот болуп, анан уголовный сот кылып Бишкекке 2 жолу барып келди. Уголовный болуп 209 статья менен. Анан бул келип сотторго барганда айтат, менин бир балам дейт, иним Урайымов жогорку прокуратурада иштейт дейт. Уулу Кабылов Адылбек тергөөчү болуп иштейт. Тергөөчүлөр начальниги Ошто. Бир уулу жогорку прокуратурада Кабылов Бексултан, ал да жогорку прокуратурада иштейт. Анан соттордо отуруп айтат, мен иш үйүм жок, башкам жок дейт. Бирок 18 үйү бар. Өзү процентке берип, 18 үйдү купли-продажа кылып өткөзүп жүргөн убагында. Азыркы мезгилде дагы ошол сот болуп аткан 20-жылдары деле бунун 3 та үйү бар, 2 жер үйү бар Ошто. Бир дому бар. Көчөдө калган эмес. Кече сүйлөгөндө эле болду толот диленчиш. Мен суранарым, только ошол балдарды инисини, анан мен Жээмбековдун тууганы болом дейт. Президент Сооронбай Жээмбековдун тууганымын. Мага эч кандай сенин күчүң жетпейт, алың жетпейт деп, только мен кордуктап, мага моральный ущерб кетирип, ден соолугума мен операция болуп, азыр жүрөгүмдө да стентим бар. Сиз бир жактуу карабаңыз. Бул мындай папкадан 5 бар. Жогорку сотко уголовный иш боюнча 2 сырада барып келгенмин. Гражданский иш боюнча да мен ушумалга интернетте жарыя кылды. Мен 6 баланын энеси ардактуу эне даңк медалим бар. Менин балдарым бири Россияда иштейт, бири салон иштетет кызым, бир кызым венгрияларга иштеп жүрөт. Эрим болсо жөнөкөй эле шопур чоң машина айдайт. Эч кандай бул жерде өзү ошол мен тааныганга чейин анан бул куда сөөгүбүз болот.
алсыраак куда сөгүз болуп, бирок алар ажырашып кеткен. Акамдын баласына куда сөгүк болот. Ошондон өчөшүп калдым. Эмне болду? Мага ушундай кордук көрсөтүп жүрөт. Мынандай деланын 5 папка бар. 2 жолу барып келгем жолго сотторго. Гражданский боюнча бир жолу уголовный боюнча 2 жолу барып келдим. Ошол өзүнүн кайра балдары тергөөдө иштейт. Жогорку прокуратурада иштейт. Териштирип бериңиз. Түшүнүктүү, урматтуу кара соолук турган туугандар, тынчтанып койсоңуздар, мен айтып коеюн. Эми негизги орчундуу жана стратегиялык маселелер боюнча сөздөр болду, бүттү. Анан эми азыр арыз муңдар экен, арыз муңдар калды, көбүнчө эле мен сезип турам. Сотторго тиешелүү, прокурорго тиешелүү, аким губернаторлорго тиешелүү. Ошондуктан мен азыр дагы бир биздин чоң мындай кара суудагы чоң көйгөйлөр боюнча мен айтып кетейин дагы, анан уруксат берсеңиздер мен бара берейин, бияка бүт баарын отургузуп таштап кетемин, тиешелүүлөрдүн баарын. Акыркы суроо берип бүткүчө чейин алар неме кылат. Эми бу жерде мындай, кара сууда Ачы деген участогуңар бар экен, Тынчтанып койсоңуздар. Ачы деген участок бар экен. 215 гектар жер 4500 кишиге тизме менен бөлүп коюшкан экен. Бул 2010 жылы болгон экен. 2010 жылы 215 гектар жерди алыптыр дагы 4,5 миң кишиге деп бөлбөйүптүр. Список түзүп туруп, мына силердин жериңер депчи. Бул жер эгерде чындап келсе, 5 сотуктан бөлүп келе турган болсо 1600 эле кишиге жетмек экен. Мына бүгүнкү күнгө чейин ошол 4,5 миң киши менен акимияттын анан тиги облустук өкүлчүлүктүн чыр чатагы уланып келатыптыр мына. 16 жыл болуптур мынакей. Буну эми баягы популизм кылып бөлүп ийген, добуш алыш керек болгон бу парламенттикеби же президенттикеби эми ошол кездеги бийликтин кылганы. Эми ошол кездеги бийликтин кылган кылыктарынын баарын тазалап келатпайбыз мына 6 жылдан бери. Бүтө албай атабыз тазалап. Бул да ошолордун калган калдык десек болот. Мен муну мындай деп бөлүштүргүлө дедим. Бул жерде Наримандын участогу, Наримандын жери экен. Наримандыктар дагы талашат экен. Калгандар болсо бизге бер дейт экен, наримандыктар болсо биз өзүбүз эле ээлеп калабыз дейт экен. Башка жактан келгендерге болбойт деп. Эми башка жактар деле ушул Ош, Кара Суу районунда тургундары, башка айылдын тургундары болуп атат да. Ушундай болгондон кийин мен муну мындай деп тапшырдым. Жакын аралыкта муну бүтүргүлө дедим. 1600 гана кишиге берилет экен. Эми биз бул жерди чой албайбыз да 215 гектар жерди 4600 кишиге, 4500 кишиге. Ошон үчүн 800-ün ошо жергиликтүү элге бергиле дедик, 800 кишиге. Калган 800-ün ошо 4500 адамдын ичиндеги тизмени карап туруп, ревизия кылып туруп, баягыларды иргеп туруп, ошонун ичинен 800гө бергиле, ошо менен бүтүргүлө деп атам. Бул маселе дагы бир 15 жыл, 20 жыл уланбасын деп. 47 гектар жер шаардын Кара суунун ортосунан трансформация болгон экен. Мына кече жакында эле болуптур. Бул жерлерге көп кабаттуу үйлөрдү салабыз. Бул жерди дагы ошо тизмеде тургандарга деп эшик каккылап атыптыр, акимдин бергин үй салганга деп. Эгерде биз жер там сала турганга берип койсок бул жерге, болгону 2000 гана үй бүлөнү батырабыз бул жерге. Болгону 2000 гана. Ошондуктан азыр 9 кабат үй салганга мүмкүн экен. Үстүн пентхаус деп койсо 10 кабатка чейин салсак болот. Бул жерге мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үй курабыз. 9 кабаттуу 10 кабаттуу үйлөрдү курабыз да 30 миң үй бүлөнү батырабыз. 30 миң үй бүлөнү. Бүгүнкү имаратта акимдин кабинетинде совещание кылганда, талкуу кылганда мынакей мамлекеттик ипотекалык компанияга, курулуш министрине, аким менен облустагы өкүлчүлүгүмө тапшырманы бердим. Эртең ишти башташат, долбоорун жасап, долбоорлорун жасап, ген планын жасап туруп, быйыл Кудай буйрса курулуш иштерин башташыбыз керек. Түшүндүңөр, 2 жылда бүтөбүз, 2-2,5 жылда бүтөбүз. 30 миң адам кадимкиде үйлүү болуп каласыздар, квартиралуу. Так. Эң негизги мына эми Кара суунун орчундуу маселелери ушунда. Эми меники урматтуу туугандар, мына бул жерде бир 100дөй киши турат. Азыр 100дөй кишини күтүп отура берсем, анда мен бүгүнкү башка иштерим баарын таштап коюшум керек. Мен Ошто да иштерим бар, жерлерди көрүшүм керек, маселелерди чечишим керек. Азыр мындай кылабыз. Угуп тургула. Тынчып тургула кичине. Азыр мындай кылабыз.
мындай шанс силерде күндө чогулуп отурбайсыңар, туурабы? Прокурор, сот, өкүлчүлүк, аким жана тиешелүү министрликтер мына администрациядан келип отурат. Мындай мүмкүнчүлүк болбойт силерге. Азыр мына столдорду тизип коюла да, столдорго силер чыгып туруп мыяка отургула, тиешелүүлөр, айрыкча ушул мына министр, сельского хозяйства, так, прокурор, сот бияка келгиле. Дагы ким бар? Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук кызматы могу жерге отургула дагы ар бирөөнүн суроолор талаптарына жооп бергиле, жазып алгыла, анан кечинде маған совещанияга келесиңер. Түшүндүңөр, ар бир эме менен. Кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар, мага уруксат бериңиздер, кийинки ишиме бара берейин.